Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта тарихчы Табылды Акиров. Рахмат сізге уақыт тауып келгеніңіз үшін. Мына азыр июль айының башталышы 1916 жыл, дал ушул июль айының башында көтөрүлүш чыккан, жанагы ак падышага каршы. Анан негедир биз Кыргызстанда көтөрүлүштүн басылганын белгилейбиз. Үркүндү, качканды. Талкаланып, жана кыруучу отряддар келип, Верный шаарынан кыра баштаганда элди эл качып, үркүп Кытайга кеткенде ошону баарыбыз белгилейбиз, а негедир көтөрүлүштүн башталган күнүн белгилебейбиз. Эмне үчүн ушундай болуп калды биздин коомдо? Эми биринчиден бул баягы биз СССР алкагында мурда жашаган өлкөбүз. СССРда бул үркүн маселесине өтө мындай маани берүүдөн коркушкан. Окумуштуулар деле мындай аз изилдеген да, бир-экин киши изилдебесе, анан улуттук боштондук кыймылы деп айтуу деле өтө коркунучтуу болгон. Кийинки жылдары эле ошол окумуштуулар айта баштады да. Анан ошого мындай бүгүнкү күнгө чейин бул маселе баягы эски адаттагыдай эле таанылып, каралып келатат десек болот да. Көп маани деле берилбей, анан ансүнө биз Орусия мамлекети менен стратегиялык өнөктөш деген мындай саясаттагы бар. Ошонун негизинде дагы мындай анчейин маани берилбеши мүмкүн. Козгобойлу деп, бул маселеге. Анан саясат бул деген, мисалы үчүн президент же болбосо өлкөнүн биринчи адамы өзү мындай саясий эрк менен ушундай бир маселелерде көрсөтүш керек да. Мисалы үчүн тарыхчылар биз дайым эле президенттер алмашканда жазып атабыз, айтып атабыз. Ушул баягы эски архивтерди ачкыла, КГБнын архивтерин ачкыла, үркүн жанагы эме репрессия жылдарыныкын ачкыла деп себептегенде СССР учурунда көптөгөн китептери алынган да. КГБ аркылуу элдин колунда сакталып жүргөн, атадан балага өтүп жүргөн китептердин көбү алынган. Санжыралар көп алынган. Ошолордун баарын билебиз. Эгер ошолордун баарын алса, ачса, жок дегенде ошо санжыра китептерди ачып, эгер сакталып калса, өрттөшпөсө, окумуштууларга берсе, бир топ баягы жаңы ачылыштар болмок да. Мен мисалы үчүн билем, Баткендик уруулардын санжырасы боюнча китеп болгон. Ошону да КГБ алып, анан ошондон кийин белгисиз да азыр. Каякта экенин китептин белгисиз, эми баары чогуу бир жерде болушу мүмкүн. Архивде кол жазма китеп байыртан келаткан, атадан балага. Ошондой китеп болгон да. Бирок эми азыр белгисиз каякта экен. Анан ошого бул бир, экинчиси, үчүнчүсү дагы бир маселе бул кадр. Кадрлар азыр рынок экономикасы эгерде окумуштуу болом десе, илимге келсе, бат жазып, кандидаттыкты алып, сабак берип, мындай иштеп кеткенге аракет кылып, ошондой мындай жеңилирээк темаларды карашат да. Себеп дегенде, мисалы үчүн мен орто кылым тарыхы боюнча адисмин. Меники 8-14 кылымдагы көчмөндөр тарыхын изилдейм. Анан өтө кыйын да, мындай кандидат коргоо үчүн эле бир 7-10 жыл керек. Берки докторлугун деле бир 15 жылдай изилдешиң керек дегендей. Бардык эле докторлорду көрүп атам, бир 10-15 жыл изилдеп анан доктор болуп атышат.
Анан ошого кыйын да өтө. Анан ошондуктан дагы мындай көп бул эле үркүн эле эмес, башка проблемаларда деле ошондой кадрдын жоктугунан көп маселелер чечилбей атат. Анан мамлекет дагы бирөөсү акча бөлүш керек көп эмелерге, изилдөөлөргө, өзгөчө тарыхка. Мына караңызчы, Казакстанда жылына бир 2-3 жаңылык киргизип атышат. Жылына же бир эски сактардын күмбөсүн, же усундардын күмбөсүн, же дагы бир белени таап касып чыгышат, же болбосо ошо орто кылымдардагы мавзолейлерди, хандардын жанагы көрстөндөрүн таап атат. Мынакей кечүүнү эле 17-18 кылымдагы хандарынын, султандарынын көмгөн жери деп божомолду бир көрстөндү ачышты да. Мына ошондой себептен да акчаны аябай көп бөлүп атышат. Анткени казактардын тарыхы жок. Тарыхы жок болгондон кийин жалаң ошондой археологиялык жактан баягы тарых кылып далилдеп эметпесе, мындайча айтканда казактар 16-кылымдан баштап эле эл болуп эметип атат да. Ошондуктан алар ушул жагына акчаны аябай берип, баягы көп изилдетип, анан Франциядан, ар кайсы жактан окумуштуулар чакырып, кошуп, өздөрүнүн күнүнө ошондой изилдөөлөр жасап атат да. Бизде андай жок. Бизде жана археологиядан, башка жактардан бир жанагы проекттерди утуп алышып, анан ошонун акчасына, мындайча айтканда, чет элдик фонддордун акчасына изилдөөлөр жүрүп атат да. Эми үркүн деген сөз болсо, бул илгертен эле элдин оозунда болгон экен. Мисалы үчүн Махмуд Кашгариде деле үркүн деп, бул жана адамдар, көчмөндөр бир жакка көчө качканда, жапырт көчө качканда ошону үркүн деген экен да. Анан бул жерде дагы бизде мисалы үчүн жана 4-июлда башталып атат Ходжентте. Анан кийин акырындык менен мындай башка жактарга да тарап, күчөп, анан бул Түндүк Кыргызстанга чыгып, ошентип баягы көтөрүлүш болуп кеткен да. Чоң көтөрүлүшкө айланып, анан мисалы үчүн кеминде Ханат ханды хан шайлай беришип, анан мындайча айтканда жалпы жетекчиликке алып кетебиз деген да бир ойлор болгон да. Бирок албетте баягы падышалык Россиянын аскерлери болгон бул жерде, генерал-губернаторлук турган, алар дагы чара көрүшкөн. Анан ошон менен баягы эл мындай атып баарын көтөрүштү басабыз дегенде, анан качууга аргасыз болуп, баардык жерлерден көчүп кетип отурганда, анан бирок эми мындай баардык эле жерден көчүп кетишкен эмес. Кайсы бирлөрүлөр сүйлөшө алса, жанагы офицерлер менен орустардын, ошолор калып деле калган. Мисалы үчүн мынау биздин Беловодскийден Чалдыбарга чейинки жердеги кыргыздарды көчкөн эмес деп айтышат да. Себеп дегенде жанагы Беловодскийдеги суу аябай ташкындап жүргөн дагы, анан кийин ошо элдин айтымында аскерлер келгенде, эл аркы бетте болгон, аскерлер берки бетте болуп өтө албай турганда, анан ар жактан бир 2-3 кишини ат менен өткөрүшүп, анан алар келип сүйлөшүп аскерлер менен, анан бир тай туягындай алтын берген дейт да командиринечи, аскердин. Анан ушуну алып туруп, анан аскериңизди алып кетиңиз, биз баягы каршылыгыбыз жок дешип, мындай тынч жол менен маселени чечели деп, анан ошентип анан аскер башчысы жанагы аскерлерин алып кеткен деп дагы айтышат да. Анан ошондой да. Бирок эми жанагы негизги мына Борборго жакынкы Такмок бул тарап ошолор көчүүгө туура келген. Себеп дегенде булар Борборго жакын болгондагы, анан үстүнө жанагы хан шайлай берген болуп, анан көчкө туура келген да. Эми
аябай өкүнүчтүү, мындай трагедиялык окуя. Бирок окумуштуулар муну дагы аябай тыкыр изилдеш керек да. Мисалы үчүн жанагы биз эми көпчүлүгүндө жанагы гезиттерде же баягы соц тармактарда элдер айтып атпайбы, кырган, анан кийин геноцид болгон деп дагы айтып атышат. Бирок илим негизде жанагындай далилдеп чыгыш керек да. Документтер керек, баарын ошо документтердин негизинде тиркеп, анан далилдеп аныктамасын берсе окумуштуулар, анан ошондо мындай туурараак болот да. Мисалы үчүн бизде бул доор боюнча атайын адистер бар. Менче Шайыр Батырбаева эже изилдеп чыкса керек, кандидатский да ушул темага байланыштуу болсо керек. Андан башка дагы окумуштуулар болушу мүмкүн. Эми совет доорундагы окумуштуулар да болгон. Бирок эми азыр жаңыча караш керек да, баарын жаңы материалдар менен. Анан жанагы архивтердин баардыгын ачса, ошого уруксат берилсе. Архивдин баары Россиянын колунда да. Ооба. Бирок баары бир мындай тарыхчылар доступ алса болот да, жолдорун таап алса болот. Анан Алматыда көпчүлүк документтер да бар, Ташкентте бар. Ошондой негизде кылып алса болот. Анан бирок ошол кыргыздар эми баягы Кытайга качып кетти. Бирок кандай реакция болду? Албетте жанагы себептери жөнүндө көп маселелер бар. Мисалы үчүн 5 шпион келген деп Түркиядан, анан алар атайын базарлуу, элдүү, калктуу жерлерге барып, анан силер да көтөрүлгө деп, анткени жана Германия менен орустар согушуп аткандыктан биякты көтөрсө, анан тигилер дагы позициялары начарлайт деген бир ою келген деп айтышат да. Албетте мунун баарын далилдеш керек. Бирок дагы бир эмеси ошол кезде кандай болгон? Албетте социал-демократ партиясындагылар булар падыша өкмөтү атайын уюштурган деп күнөөлөп чыгышкан да. Атайын алар Керенский. Жок, социал-демократтар. Алар атайын ооба статьяларды жазышып, макалаларды чыгарышып, өздөрүнүн жанагындай негиздемелерин берип, факттарды келтиришип, ошондой кылып баягы падыша өкмөтүн күнөөлөп чыгышкан. Анан ошол кезде Керенский мисалы үчүн мамлекеттик думада болгон, ал убактылуу өкмөттү жетектеп турган. Анан ага кулагандан кийин, ооба, падыша өкмөтү кулагандан кийин баягы буржуазиялык өкмөт келди да. Анан ага тапшырма берилген, сиз өзүңүз барасыз дагы ошолорду аныктап, кандай болгондугун так баардыгын материалдарды таап, аныктап, анан бизге келип доклад бересиңер деп. Анан ал келген, бирок ал ушул илгери анын ата-энеси бул жакта жашаган да, Ташкентте жашаган, өзү да ушул жерде төрөлсө керек, менимче кичкийинде ушул жерде өскөн. Анан ошого бул жакты жакшы билген да. Анан ошого келип бул жерден аябай изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Анан барып туруп мамлекеттик думада доклад жасагандагы ал дагы ошол падыша өкмөттүн күнөөлөгөн да. Падыша өкмөттүн күнөөлөп, падыша кулай электе келип кеткен болуш керек. Ага чейин комиссия болуп, Керенский Ташкентке келип, бирок Ташкенттен бер жакка түндүк Кыргызстанга келген эмес болчу. Ооба, ошол жактан эле материалдарын чогултуп, ооба. Анан мындай күнөөлөп чыкканда, себеп дегенде эми күнөөлөгөндө бир себеби бар. Анткени жана убактылуу өкмөт бул буржуазиялык өкмөт болгонда, алардын максаты бул жаңы муун. Мисалы үчүн мурда орустарда падыша, анан кийин жанагы помещиктер болсо, булар капиталисттер болгон да. Капиталисттер, алар башкача ойлонгон, аларга мисалы үчүн падышанын деле кереги жок болгон, алар жанагындай
республикалык мамлекетти каалаган адамдар көп болгон алардын арасында. Анан ошондуктан алар падыша өкмөт падышанын бийлигин төмөндөтүш максат болгонда, анан ошого алар реалдуу картинаны көрсөтүп туруп, падыша өкмөтүн күнөөлөп, падышанын бийлигин күнөөлөп, анан падышанын бийлигин мындай өздөрүнө алып, мамлекеттик думага көпчүлүк ыйгарым укуктарды алганга аракет кылганда, мындайча айтканда, бийликти мамлекеттик думага өткөрүп алууну каалашканда, анан ошондуктан да мындай убактылуу өкмөт келди да, мисалы үчүн убактылуу өкмөт келгенден кийин жанагындай социалдык проблемаларды чечиш керек эле да. Мисалы үчүн кытайлык кыргыздар, белки казактар чек арага келип, падыша кулаптыр деп кайра кайткылары келген. Андай маселелерди алар мындай карабай, токтотуп, мындай кичине создуктуруп турушканда, маселенин баардыгы тең жанагы падышаны бийлигинен баягы ажыратып, көпчүлүк ыйгарым укуктарды мамлекеттик думага алып алса, андан кийин анан социалдык маселелерди чечебиз деп, эч бир маселени мындай жылдырбай, ошол абалда кармап турганга аракет кылышканда. Албетте, бул жерден эми социал-демократтар менен булардын позициясы бирдей болуп калганда, социал-демократтар да күнөөлөгөн падыша өкмөтүн, анан булар дагы күнөөлөп турганда. Бирок ошол эле учурда жанагындай бир эмелерди дагы пландары болгонда, мисалы үчүн ушул Чүй Ысык көл өрөөндөрүн бул эми жана жергиликтүү администрациялардан мындай сунуштар болушу мүмкүн да, эми тияктан билишпейт да аны. Ушул жерлерди тазалап, эгерде тияктан жана кытайлык качып кеткен кыргыздар келсе, нарын чөлкөмүнө эле жайгаштырсак, анан бул жерге болсо жана орустар, жери жок орустар көп болгон да, аябай дыйкандар. Ошолорду отурсак, Украинадан бияка көчүрүлгөндөр. Ошолорду отурсак деп ушундай бир мындай сунуштар каралып атканда. Бирок баары бир баардыгын тең создуктуруп, кармап турушкан себептен эле падыша менен мамлекеттик думанын ортосундагы маселелер чечилбей турган да. Мына ошол маалда Ленин баардыгын карап турган ситуация, абал кандай өзгөрүп атканын карап тургандагы, анан күтүп отурбай эле деп алар большевиктер партиясы активдеше баштаганда, себептен де убактылуу өкмөт мындай маселелерди создуктуруп чечпей атканын көргөн. Анан ошондуктан ушул жерден большевиктер абалдан мындай колдонуп кеткен да, пайдаланып кеткен дагы. Анан жанагы кышкы сарайды барып алып атышпайбы? Кышкы сарайды алганда жанагы мамлекеттик дума ошондо ичинде заседать этип отурган учур болгон да, ичинде ушундай проблемаларды талкуулап аткан учурда жанагындай эл кирип келгенде, анан баары таштап качып ар кайсы жака. Керенский болсо өзү экинчи этаждан секирип, аялдын кийимин кийип секирип түшүп, ошол жерге машинасында алып келишет да, анан ошол жерде машинага отуруп качып кетет да. Мына ошондой окуя. Анан бирок жана большевиктер келген, большевиктер келип, анан жанагы Лениндин 3 эмеси болгон да, жанагы декреттери. Мына ошолорду аткарууга киргенде, биринчиси жанагы декрет, тынчтык декрети, декрет о мире деп коет. Экинчиси жанагы декрет о земле, жер жөнүндө декрет, дыйкандарга бериш керек. Тынчтык декрети жана Россия согуштан чыгыш керек дагы. Согуш ошо менен токтоп, жанагы согушкан тараптар бири-бирине эч кандай жанагы мындай претензия койбой,
тынчтык жолу менен ажырап кетиш керек деген сунуштар болгондо. Согушта утулган Германияга Россия утулган. Ооба. Утулганга утулган. Ооба, ошондой болуп атат да. Анан большевиктер бийликтен келгенден кийин анан эми бул бийликти тааныш керек да дүйнө жүзү. Анан ошондуктан Ленин бардыгына макул болгондо эптеп азыр эги согуш токтобосо анда бизде эми булар большевиктер да коммунисттер аны болсо дүйнө кабыл албайт. Анан мамлекетти сактап калыш маселеси туруп калганда болбосо келип туруп баарыбызды бөлүп кетет деп ошондой аракетте жүрүп калган. Ошого жана тынчтык келишимге тиги чечеринди жиберет да барып кол коесуз деп. Анан кийин ал барып туруп кол койгондо Германия тарап менен сүйлөшүшөт. Анан сүйлөшкөндө алар айтат да, макулбуз биз анда тынчтык кылалы дейт да. Анан жанагы айтат да, бул батыш Украина Польшанын составында калышы керек. Эгер ошого макул болсоңор, анда биз баягы кол коебуз деп. Анан чечерин ушул жерге келгенде анан макул болбойт да, баш тартып, мен кол койбойм анда. Бизде калыш керек деп туруп алат. Анан чечерин кол койбой, анан биринчи жолкусунда ошо кол коюлбай калат. Бирок Ленин айтат, коюш керек дейт. Бул деген чечерин туура эмес кылып атат. Биз азыр эптеп мамлекетибизди сактап калалы, азыр келип туруп бизди басып алса, анда баарыбыздын баягы жок болобуз. Мамлекеттиз калышыбыз мүмкүн. Ошол мамлекетти сакташ үчүн Батыш Украинаны азыр бере берели. Анан кийин кайсы бир Варшаваны да бергенде. Кайсы бир учурда анан биз аны алабыз деген да. Ну азыр сактап калалы деп ошентип анан кийин тынчтык келишимине большевиктер макул болуп кол коюп берип, бирок эми азыр мына ошонун негизинде мына Украинадагы проблема келип чыгып атат да. Анткени жана эгемендик алгандан кийин Батыш Украина мындай үстөмдүк кылып кетти да, идеологиялык жактанчы. Үстөмдүк кылып биз деген батышка кетишибиз керек, батыш менен кошулушубуз керек деп анан ошол жактан келип президенттер болушуп, анан мынакей азыр абал ушундай азыркыдай абалга келди да. Ленин большевиктер бийликке келгени кыргыздар үчүн пайда болгон. Анткени бүт көчүргөнүн жана Кытайга качкандын баарын кайтарып, кайра жерлерди өздөштүрүп, падыша өкмөтүндөгү тиги чүй менен ысык көлдү бошотолу дегенде жана орустар үчүн. Калган кыргыздардын баарын тоо жакка, нарын жакка сүрүп салабыз деген пландар болгон да. Жок, андай эмес, Кытайдан келаткан. Бул жерде отуркуташкандар отура эле берет болсо керек, бирок Кытайдан кирип келген жатат да, кайра өзүнүн чүйдөгү жерлерине келет да аларчы, көлдөгү жерлерине. Аларды кайтарбай, ошолорду кайтарбай эле тиги чегарадан бери киргизип эле нарын жакка калтырып коелу деген бир ойлор болгон. Большевиктер бийликке келгенден таптаза башка болгон. Анткени алар жана декрет болгон да. Ошол декретти аткарууга киришкен да, декреттердичи. Анан үчүнчү эмеси декларация прав народов, проживающих в России деген болгон да. Анан ошол элдерди дин эрки Россия менен бир мамлекетте болгулар келеби же чыгып өзүнчө мамлекет болгулар келеби өздөрү чечиш керек деп. Ошого жанагы сиз айткандай Польша, Финляндия, жанагы Прибалтика, башка республикалар бөлүнүп кеткен да, дароо алар баягы укуктарды билет да, дароо бөлүнүп кеткен. А бул жакта эч мамлекет болбогондуктан билишпей, анан кандай кылабыз, эмне кылабыз деп отурушуп, анан бөлүнө албай калышкан да. Анан бул бир, экинчиси жанагы эмне болуп чечилди жанагы маселелер. Албетте большевиктер келгенде социалдык пакет аябай катуу көзөмөлдө чечилген. Ленин биякты билбесе дагы маалыматтарды туура алып, анан баягы туура чечип турганда, мисалы үчүн жана кытайлык кыргыздар келгенде бардыгын тең өз жерлерине отурукташтырышкан. Ким өзүнүн жанагы көчүш электен мурда кайсы жерде болсо кааласа ошол жерге барып отурукташканда, анан кийин бирок көпчүлүк кыргыздар жанагы Кытайга кеткенде алар аяктан кредит алган банктардан, анткени бу жерде малдарын таштап качкан, неткен да, анан кредит алышып, ошол кредит карыз болуп калышканда,
Анан советтик өкмөт карыздарын төлөп берип, аларды жана жибербей атат да бияка. Ошолордун баарын кайра кайтарышкан да. Төлөп берген, жиберген жактары бар да. Анан жер бөлүштүрүшкөн, отурукташуу план иштелип чыккан. Ошентип мындай көп баягы социалдык маселелер, анан жанагы пайдалуу болгон, анан жанагы сабатсыздыкты жоюу программасы иштелип чыккан. Ошентип анан жана Чыңгыз Айтматов жазып атпайбы, биринчи мугалим эмне деп, ошолорда бүт ошондой бир жакшы бир абалга өткөн. Анан 24-жылы жана кыргыздар өзүнүн мамлекетин мындайча область, биринчи область болуп түзүлүп, анан 36-жылы 15 республикасынын бири болуп таанылып атат да. Мына 67-жылы чыктыбы профессор Кушбек Үсөнбаевдин китеби. Советтик мезгилде жанагыдай идеологиялык үстөмдүк болгонуна карабай, ал ушул 16-жылдагы окуяларды көтөрүлүш деп жазып чыгып атпайбы? Восстание деп. Бирок ошол идеяларды кийин эгемендик болгондон кийин 91-жылдан кийин ошол эмгекке тең эч нерсе азырынча чыга элек, Азырынча эми чыга элек, ооба, чынын айтканда ошондой бир монографиялар чыга элек, эгер болсо жакшы болмок. Эми буга аябай мындай тыкыр изилдөө керек да, жакшы изилдөө керек. Архивтер биздин колубузда аз. Архивтер аз. Эми аны деген бул Алматы, Ташкенттеги эле архивтерден караса көп нерсе чыгышы мүмкүн. Бирок эми ага атайын мындай адистерди дайындаш керек да. Тарых факультетин бүткөн мыкты студенттерди алып, анан аспирантурага калтырып, магистратураны бүтүрүп дайындап чыгыш керек да. Албетте ошол кезде жанагындай элдик көтөрүлүш деп айтыш эле чоң нерсе болгон да. Эми бирок советтик мезгилде бирок дагы изилдеш керек, канчалык ушул залал келтирген кыргыз элине, ошондой канчалык кыргын болгон, ошонун баарын изилдеп чыгып, анан өзүнчө баа берилиш керек да. Өзүнчө баа берилсе, анан мындай баягы саясатта дагы баягы айтканыбызга туура да. Анан азыр мындай изилдөөсүз жанагындай ар түрдүү билдирүүлөрдү жасап нете берген деле туура эмес да. Кээ бир маалыматтар боюнча, мына көтөрүлүш чыга элек эле, көтөрүлүш мына июлда чыгып атпайбы, июлдун башында. 16-жылдын биринчи чейрегинде 35-40 миң адам кырылган дейт Кыргызстанда. Экинчи чейректе 80-85 миң адам. Үчүнчү чейректе жанагы уже үркүн болуп атканда 150 миңге жакын адам кырылган деп атат. Бул абдан көп. Ошол кездеги жалпы калк менен салыштырганда абдан көп. Мына 95-жылы, 1995-жылы жана Югославиядагы жарандык согуш учурунда Сребреница деген шаарда, Сребреница деген шаар деле эмес, кичинекей бир шаар десе да болот, айылда 8 миң адам өлгөнү үчүн аны бүт дүйнөлүк коомчулук геноцид деп тааныды. 8 миң адамды. Бул жакта 200 миңден ашык адам өлүп атпайбы? Ооба. Эмгиче аны геноцид деп атаганга да биздин өзүбүздүн окумуштуулар жетиштүү далил жок, эмелерге туура келбейт, эрежелерге туура келбейт деп айтат. Эмгиче. Ошого бир мындай аябай жакшы эмгек керек да. Баардык жагынан караган туура мындай жалпы жонунан ушу 150 миңге чейин деп айтып атышат да. Окумуштуулардын арасында деле жазгандар бар. 150 миңге чейин деп. Эми бирок мындай өтө далилдүү кылып, документтүү негизде баягы далилдеп чыкса жакшы болмок да, илимий негизде. Далилдеп чыкса. Үсөнбаевдин ишин улантып. Ошону негиз кылып, андан аркы советтик мезгилде айтууга мүмкүн болбогон нерселерди көтөрүп чыгыш керек да азыр. Уланта турган эмгек керек. Жакшы бир илимий эмгек. Ооба, мисалы үчүн жанагы Керенскийлер деле карабайсыздарбы? Алар деле ошо толкунда, мисалы үчүн буржуазия
болсо деле алар мисалы үчүн мурдакы муунга караганда башкача ойлонгон. Алар жанагы өлтүргөн деп эле айтып атпайбы. Мына ошол жердеги жанагы падышалык өкмөт күнөөлүү. Алар керек болсо атайын жасаган деп айтып атышпайбы. Атайын жасаган, анткени алар жанагындай коррупция менен аракеттенишкен, жер саткан деп ошондой план болгон буларда деп айтып атышпайбы. Көрдүңүзбү мындай? Эми алар мисалы үчүн антип айтпаш керек келе да туура. А бирок айтып атышат, анткени аң сезими башка. Алар башка элдерди дагы адам деп эсептеп атпайбы. Көрдүңүзбү? Муун, башка муун да. Эми мисалы үчүн бизде деле азыр мисалы үчүн биз мына демократия деп ушундай бир эме болуп атпайбызбы? Жаңы муун. Биз эми алар менен биз ортобузда канча бир кылымдай эме бар да. Ошондуктан бир жаңы муун окумуштуулар керек, баардыгын мындай карап чыгып, жакшылап, иликтеп чыгып эметиш керек да. Бул эми тарых үчүн керек да. Биз жанагы мына кээ бирөөлөр айтып атпайбы, тиги империялык бир эме, анан биз качан бул империядан кутулабыз депчи. Маселе анда эмес, маселе тарых үчүн изилдеп коюш керек. Тарых үчүн изилдеп койсок, эл билсе, мына биздин тарыхыбызда ушундай окуя болгон деп. Мисалы үчүн андан биз мисалы үчүн Орусия мамлекетине жамандык кылалы деген ой болбош керек. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыз үчүн, чындык үчүн билишибиз керек да, кандай болгон. Анан мисалы үчүн жанагы мисалы үчүн азыр мына Украинада согуш болуп атат. Канча миңдеген орусиялык граждандар биздин арабызга кирип, биздин паспорттарды алып атат, туурабы? Биз аларды айткан жокпуз да, силер киреңер жок, кеткиле деп. Бул жөн гана процесс, ошондой болуп атат. Ал жакта ошондой бир жаман окуялар болуп атат, адамга коркунуч келип атат өмүрүнө деп. Биз эле эмес, мына Казакстан, баардыгы эле Өзбекстанга да барып атышат, баардыгы эле туура түшүнүп эле, кабыл алып эле атпайбы. Анан ошондой негизде болуш керек да булчу. Атайын да кара ниеттин негизинде эмес, илимдин негизинде. Илим үчүн изилдеп, элге мындай тарыхты бергенге болгондой кылып аракет кылышыбыз керек да. Анан жана бизди тарыхчыларды күнөөлөп атпайбы? Мисалы үчүн Кыргыздын тарыхын жаза албай атасыңар деп, мына жана газодой келип профессор жазам деп койсо, баары чурулдап, биз өзүбүз жасап эле кое тургула, империянын тарыхчысынын кереги жок бизге деп чурулдап атпайбы? Мына Үркүндү жазышпайбы? Жазып койбойбу? Андай кыйындар болсо жазып койбойбу? Андан башка эле окуялар жазып коюшпайбы? Жакшынакай кылып эле. Андан башка канча окуя бар? Жазып коюшпайбы? Мисалы үчүн көп маселелер, жанагы чек аралар, мына Кытайга кеткен чек аралар, дагы Казакстанга кетти жерлер. Тажикстан, Өзбекстан. Ошолорду изилдеп таап коюшпайт беле. Илимий негизде баардыгын тең, мына Кемпироваттыкын илимий негизде ошолордун тарыхчылары күнөөлүү да буга. Ошонун баарын далилдеп, мына могу документте монтурат, могу документте монтурат, могу документте монтурат деп мурда эле ошол агайлар аспиранттарын дайындап жасап коюп, темаларды берип, жана курсовойлорду жаздыртып эметип койсо, ошондо ошол дипломдордон анан кандидаттыктар чыкмак. Баары сүйлөшүүгө дагы негиз болот. Ошонун баарын карамак да. Анан биздин президенттер, жанагы чиновниктер, депутаттар ошолорду карамак да. Бир дагы эчтеке жок. Анан кийин бирөө келип, мен жасап элем десе, кайра кубаныш керек да. Бирөө жазган жатыр. Кайра наоборот көбөйтүш керек да. Бизде болсо тескеринче империялык тиги тарыхчы келатат, кое туруп, биз өзүбүз жазып алабыз деп коркуп атышпайбы? Мен мына Султан Раев Мурас фондуна директор болбоду. Анан мен орун басары болдум. Анан Раев айтты, табылды тарых жагын сиз бир эмесин айтып келиңизчи, кандай кылалы деп. Анан мен айттым ага, тарых жагында абал моундай.
мынакей Худяков менен Бутанаев агайлар жазып жүрдү буга чейин. Бирок өкөтен картайды. Азыр эми булар кетип калса, ордуна ошолордун ордун басып кала турган кишилер жок. Ошондуктан биз келиңиз мындай жаңы тарыхчыларды Орусиянын ичинен издеп табалы да, анан ошолор менен иштешели деп. Анан ал макул деди. Анан жана Ушницкийди тарттык, анан каза болуп калды. Ооба, анан Борис Мунгуш деп бир 2-3 кишилерди алдык. Анан аларды бияка чакырып конференцияга, анан бирден алар менен сүйлөштүк. Раев болуп отуруп сүйлөшүп, анан силер тияктан жаза бергиле, бирок Кыргыздын жанагы тарыхын, Энисей кыргыздарынын тарыхындагы ошо монографияларыңарга мындай бир параграф болобу, там бир глава болобу кошуп жазып жүргүлө изилдеп. Анан биз ошол эмгектериңерди баягы колдоп берип туралы, каржылап туралы деп. Анткени булар жаңы чыгып келаткан баягы муун эле да. Анан ошенттик, анан макул болдук. Ушницкий китебин жазып бүттү. Жазып бүтүп, анан берки ким болсо бүтө албай калды. Анан жана ковид болуп кетпедиби? Ковид болгондо өкөтен кайтыш болуп калды да. Ковид менен эметип, өкөтен ошо эмеден бирөө ковид болуп атканда эле кайтыш болду. Экинчиси ковид бүткөндөн кийин бирок ошол оорудан чыга албай, эмеден абалдан чыга албай анан кайтыш болду да. Анан бирок мен биз дагы анан эмеден кетип калдык. Мурастан Раев министр болуп, мен болсо университетке кеттим. Анан берки чоротейиндер келди. Анан биз алар менен милдеттеме алып калдык да. Тилерге кайрылыптыр, алар чыгарган жок китептерин. Анан мен бияктан спонсор таап Ушницкийдин китебин чыгарып бердим да. А берки эме ким бүтө албай калды китебин, кайтыш болуп калды. Мына ошондой да. Анан ошентип бир изилдеш керек да. Анан бул биргелешип изилдөө болуш керек да. Анан бул профессор Козодой деле ошондой. Мен бияктан политолог бар го биздин Игорь Шестаков деген. Ошого айттым, мага бир дагы ушундай доктор, илимдин доктору керек болуп атат, профессор. Ушу немеден бир эметсең, бизди бир тааныштырып, бир караштыра жүрсөң деп. Анан бир күнү Москвага кетип, анан чалып калды. Мен ушундай бирөө менен сүйлөштүм. Сиз менен байланышат, бүт немеңерди берип койдум, данныйыңарды деп. Анан ошол, анан кийин эле мага чыгып калды. Анан экөөбүз мындай жазышып жүрдүк. Анан бир күнү айтты, ошо мен ушу Энисей кыргыздары тарыхын ушу кызыгып жүрөм аябай. Сибирде ушундай мамлекет болот деген укмуш эле нерсе да. 19 кылым мамлекет болуптур Сибирде. Аябай кызыгып атам. Анан ошонун ичинен Иренек деген бир баягы жетекчиси болгон экен. Ушу эмеде аябагандай эрдиктерди көрсөтүптүр. О биринчи ушу жөнүндө китеп кылып жазган жатам деди. Кандай дейсиз деди. Мен айттым, аябай сонун болот эле ошону жазып чыксаңыз деп. Анан бирок кызыгы ал деген кээ бир окумуштуулар аны хакастыкы деп эле жазат экен, кыргыздыкы деп жазбайт экен. Бутанаев хакас деп жазганда. Ооба. Анан кыргыз деп жазбайт экен деп ошентти да. А бирок тиги ошо доордогу Энисей кыргыздарынын баягы жетекчиси болуп атпайбы? Ушундай кызыктуу жерлер бар экен деди да. Анан айттым, эгер жазсаңыз ушул аябай сонун болмок, ошо кыргыздын баатыры экен, ушундай каарман киши болгон экен деп жазып чыксаңыз сонун болот эле. Андай аныкын момундай Иренектики бар дедим да, мындай 1-2 окумуштууларда бар, Бутанаев бирөөлөрдө бар. Бирок момундай толук алып анын образын ачып бир чыгарган, ошону сурады да. Ушундай бир эмгек барбы Кыргызстанда? Эч жок. Бизде Энисей кыргыздары жөнүндө эптеп эле бир кичинекей бир жерлерден бир баягы тарых китептерине эметип кошулуп калбаса, бул баягы жогорку окуу жайларында мындай көп деле маани берилбейт Энисей кыргыздарына.
десем анан деп анан баягы изилдей баштады да, изилдеп эметип азыр мына китебин жазып бүттү. Эми Кудай буйрса ушу күзгө карата чыгат деп атат да. Биздин убактыбызды аяктап калыптыр. Деги эле мындай илимде эч бир чек болбош керек да. Тигини айткан мүмкүн, муну айтпаш керек, тигил жактан бир нерсе мамилебиз бузулуп калат дегендей. Илим деген эч нерсе чектебеш керек. Эч ким аны чектебеш керек. Ушул жерден айтайын деп аттым эле да жанада. Илим мисал үчүн баягы кайсы система болбосун, мындай диктаторлукпу, демократиялыкпы, кайсы система болбосун, илим адамдары мындай эгемен болуш керек да. Ал өзү ошол илимде кандай болсо, ошондой кылып баягы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан тыянактарды чыгарып бериш керек да, өзгөчө тарыхта. Анткени тарых бул меники эмес да. Мен тарыхчымын да, мисалы үчүн башкалар да тарыхчылар. Биздики эмес да тарыхчылар. Тарых бул элдики. Биз элдин тарыхын жасап аткандан кийин ошондой илимий негизде кандай болсо, ошондой канчалык документ тапсаңыз, ошол документтердин анализинде кандай болсо, ошондой кылып чагылдырып беришибиз керек да илимге. Эгерде окумуштуу өзүнүн илимий эмгектерин, илимий изилдөөлөрүн bir ideologiyalык же башка бир себептер менен чектесе, анда окумуштуу болбой калат. Окумуштуу болбой калат. Башка бирөөнү чектенбесе, ал деги эле илимге чыккынчылык кылгандык болуп калат го. Ошондой болуп калат да. Анан ошого мисал үчүн ал жанагы Орусиядан келип, мисал үчүн керек болсо үркүндү жазып туруп, алар айтып коюшу мүмкүн геноцид болгон депчи. Же болбосо ушундай баа берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан биз коркпошубуз керек да, бирөө келип биздикин жазган жатат деп. Тетиги океандын ар жагына отуруп, Америкадан тиги Энисей Кыргызстандын тарыхын жазып атпайбы? Аларды токтотуп койбойбу? Алар айтып атпайбы? Кыргыздар тиги Орхонго барган эмес деп жазып атпайбы? Ошолорду токтотуп, азыр ошолорго биз жооп беришибиз керек. Эми мына Драмп жазып койду да жанагынтип, тиги кыргыздар эмеге чейин, Орхонго чейин барбаптыр. Бер жака эле туруп алыптыр, ар жака кирбей коюптур деп жазып атпайбы? Анан деги эле каганатты болгон эмес деп атпайбы? Ошондой кылып атышат да, мындайча айтканда жанагы улуу держава дегенди мындай кичине кыскарталы дегендей эме болуп атат. Эми биз ошого жооп беришибиз керек, ага жооп бериш үчүн илимий баягы негиздеме керек да. Бартолтту көзүнө илбейт. Ооба. Карабайсызбы? Ошондуктан биз коркпошубуз керек да, тиги жазган жатат, бул керек болсо келип туруп биз 16-кылымды жаздырып алышыбыз керек. Анткени алар баягы архивтерге бизге караганда көбүрөөк мындай доступ ала алат да. Бизге оңой менен бербейт. Эсир учурунда эгерде барсак, балким бериши мүмкүн эле да. Ошондо да чектелүү болчу. Үркүн жана репрессиялар азыр деле өзүбүздө репрессиянын документтерин ала албайбыз. Азыр ал жак эмес. Анан ошондуктан баягы коркпош керек. Башка жактагы окумуштуулар келип биздикин изилдейт деген кандай болбосун, керек болсо ошол изилдеп атып бир документти таап чыкса, ошондо биз кийин туура анализдеп алабыз да. Биз мына документ таба албай жүрбөйбүзбү? Булак таба албай жүрөбүз да. Ошондуктан эч коркпош керек. Баардыгын келип кайсы доор болсун изилдеш керек да тарыхта. Өзгөчө Кыргыздын тарыхы мисал үчүн жазылбай калганда булак жетиштүү эмес. Анан мындай бирдеме тыянак чыгарыш үчүн өтө күчтүү анализ жасаган окумуштуулар керек да. Өтө күчтүү анализ жасаган. Анан ошолор эптеп бир жерден бирдемелерди таап эметип отуруп мындай далилдерди келтирбесе, мындай оңой менен бирдеме жазып чыгыш кыйын да. Убактыбыз аяктап калды. Рахмат сизге. Бизде конокто тарыхчы Табылды Акиров болду. Биз 16-жылды да андан аркы орто кылымдагы тарыхты, кыргыздардын тарыхы жөнүндө сөз кылдык. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.